أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Рамазан айындағы жиын деп аталған Шейх Салих Фаузан Хафизаулланың китебінен сабақ баштағанбыз. Бүгін келген жерімізден сабағымызды улантабыз. Бүгінгі сабақ Әл-Мәжлисул Ашир фит тахзир мин хутуати шайтан. 10-ші жиын бұл шайтандың азғырусына алып бара тұрған жолдордон, шайтанға алып бара тұрған жолдордон сақтану, шайтандың жолынан сақтану деген темада Шейх Фаузан Хафизаулла сөз қылады. Аллах Субханаху ва Тааля Құр'андың көптеген жерінде біз өзінің момын пенделерін шайтандың езінен ерчуе келе, әлбетте ал шайтан ачык душман деп көптеген жерде хабарлайды. Аллах Субханаху ва Тааля Ан-Нур сүресінің 21-ші аятында мындай деп айтады: Я айюхаллазина аману ла таттаби'у хутуати шайтан ва ман яттаби' хутуати шайтани фа иннаху я'муру бил фахшаи вал мункар. О иман келтіргендер, шайтандың езіне ерчуе келе, ким шайтандың езіне ерчісе, биліп алсын, ал шайтан бұзықылықтарға жана жаман іштерге бұйрайды деп Аллах Субханаху ва Тааля бұл аятта өзінің момын пенделерін шайтандың езінен ерчүүгө, шайтанға алып бара тұрған жолдордон сақтануға бұйырып, андан алыс болуға шақырып жатат. Ошондой эле Бақара сүресінің 168-ші аятында Аллах Субханаху ва Тааля айтады: Ва ла таттаби'у хутуати шайтан иннаху лакум адуввун мубин. Шайтан баштаган жолдорго жүрбөгүлө, шайтандын жолунан сак болгула, анткени ал шайтан силерге анык душман деп айтат. Ошондой эле Бакара сүрөсүнүн 208-ші аятында мындай деп айтат: Я айюхаллазина аману духулу фиссилми каффатан ва ла таттаби'у хутуати шайтан иннаху лакум адуввун мубин. О иман келтиргендер, исламга толук киргиле, исламга баш отуңар менен киргиле, шайтандын изинен ерчүе келе, ал шайтан силерге анык душман деп Аллах Субханаху ва Тааля өзүнүн момун пенделерин шайтандын изинен түшүп, шайтанды ерчип кетүүдөн Аллах Субханаху ва Тааля тыйып кайтарып, шайтандын ачык душман экендигин баяндап атат. Аллах Субханаху ва Тааля өзүнүн пенделерине буйруйт жана өзүнүн пенделерин арам нерседен тыят. Аллах Субханаху ва Тааля буйруган буйругунда бейишке алып баруу себептер бар. Аллах Субханаху ва Тааля эмнеге буйруган болсо, ошол буйруктар бейишке кирүүгө себеп болот. Жана Аллах Субханаху ва Тааля эмнеден тыйып кайтарган болсо, ал нерселер пендени тозокко кирүүдөн тосуп сактап калат. Демек, кимде ким Аллах Субханаху ва Тааля буйруган буйруктарды аткара турган болсо, ал аткарып аткан нерселери, ал Аллахтын буйруктары бейишке кирүүгө себеп болот. Жана кимде ким Аллахтын тыйган нерселеринен тыйылып, Аллахтын арам кылган нерселеринен өзүн сактап кала турган болсо, демек ал нерселер тозоктон сактап калуусуна, тозоктон амандыкта калып калуусуна себеп болот. Аллах Субханаху ва Тааля пенделерине эч качан муктаж эмес. Эгерде пенделери бир буйрукту аткарбай кое турган болсо, же болбосо Аллах Субханаху ва Таалянын буйруктарын аткарып, бүтүндөй тыйган нерселеринен тыйыла турган болсо, Аллах Субханаху ва Тааля ал пенделерин ошол буйруган буйруктарын аткаруусуна
жана тыйган нерселеринен пенделерин тыйылуусуна Аллах субханаху ва тааля эч качан муктаж эмес. Аллах субханаху ва тааля ганиюн анил аламин. Аллах субханаху ва тааля эч нерсеге муктаж эмес. Пенделер Аллах субханаху ва тааляга муктаж. Пенделер Аллах субханаху ва таалянын буйруган буйруктарын аткарышса, Аллах субханаху ва таалянын тыйган нерселеринен тыйылышса, бул пенделердин өзүнө, пенделердин пайдасы үчүн, адамдардын өздөрүнүн пайдасы үчүн. Эгер Аллахтын буйруктарын аткарыша турган болсо, анда алар ал себептүү бейишке кирет, бактылуу өмүр кечиришет. Ал эми кимде ким Аллахтын тыйган нерселеринен тыйыла турган болсо, жана Аллах субханаху ва таалянын буйруган буйруктарын аткарып, арам кылган нерселеринен тыйыла турган болсо, тозоктон, бактысыздыктан, амандыкта калышат. Демек, бүтүндөй Аллахтын буйруктары жана Аллахтын тыйган нерселери бул пенделердин пайдасы үчүн. Кимде ким Аллахтын буйруктарын аткарбай, бүтүндөй күнөө иштерди жасап, шахват калуу кумарларын ээрчип, ширктин, куфурдун деңизине чөгүп кирип кете турган болсо дагы, Аллах субханаху ва тааляга эч кандай зыянын жеткире албайт. Ал өзүнө гана зыян алып келет. Кимде ким Аллах субханаху ва таалянын буйруктарын аткарып, Аллах субханаху ва таалянын тыйган нерселеринен тыйылып, бүтүндөй Аллахтын буйруктарын аткара турган болсо дагы, анын өзүнө пайда. Демек, Аллах субханаху ва тааля сага муктаж эмес. Аллах субханаху ва тааля сен кылып аткан жакшы иш-аракеттерге дагы муктаж эмес, жана сен жасап аткан күнөө, бузуку иштерге дагы муктаж эмес. Тескерисинче, сен Аллах субханаху ва тааляга муктажсың. Пенделер Аллах субханаху ва тааляга муктаж. Ушул нерсени ар бир мусулман, ар бир адам ой жүгүртүп билүү керек. Аллах субханаху ва тааля берген акылды мына ушундай нерсеге иштетүү керек. Кээ бирлери туура эмес ойлошот, туура эмес ой пикирди кабыл кылып алышат. Мунун баары пенденин өзүнө пайда, же болбосо пенденин өзүнө зыян болуп кайтат. Эгер Аллах субханаху ва тааля жараткан, тартуулаган таза акылы бузулбаса, таза акылы, таза ойдон сакталса, анын таза акылы шайтандын жана шайтандын тарапташтарын, шайтандын досторунун ой пикири менен бузулбаса, анда ал Аллах субханаху ва тааля буйруган буйруктарынын хикматы, сырын, жана Аллах субханаху ва тааля тыйган арам нерселердин хикматын, сырын ал бузулбаган таза акылы менен ойлонуп билип жетет. Анын акылы шайтан жана шайтандын досторун ээрчүү менен акылы бузулган болсо, бул нерселердин, Аллахтын буйруган буйруктарын жана Аллахтын тыйган нерселеринин хикматы эмне экендигин эч качан билбейт. Аллах субханаху ва тааля А'раф сүрөсүнүн 179-аятында мындай деп баяндайт: Лахум кулубун ла яфкахуна биха ва лахум а'юнун ла юбсируна биха ва лахум аданун ла ясмауна биха. Алардын жүрөктөрү бар, бирок ошол жүрөктөрү менен сезбейт. Алардын көздөрү бар, бирок көргүсү келбейт. Кулактары бар, бирок ошол кулактары менен угуп койбойт. Алар айбандар сыяктуу. Жок, алар айбандан дагы төмөнкү даражада. Алар эч нерсени туюп сезбеген адамдар деп Аллах субханаху ва тааля акылын иштетпеген, Аллах берген акылды, Аллах берген жүрөктү, Аллах тартуулаган кулакты, Аллах тартуулаган көздү, Аллахтын буйруктарын аткарууга иштетпеген, жана Аллах субханаху ва тааля тыйган нерселерден тыйылууга жумшабаган адамдарды Аллах субханаху ва тааля бул Кур'анда мына ушундай сыпаттап баяндап атат. Алар Аллах субханаху ва тааля тартуулаган жүрөк менен, көз менен ал арам нерселерден тыйылуу керек эле. Аллах субханаху ва тааля тартуулаган жүрөк менен, көз менен,
кулак менен Аллах субханаху ва тааля буйруган буйруктарды аткаруу керек эле. Аллах субханаху ва таалянын буйруктарына алар акылдарын жүргүзүү керек эле. Бирок алар андай кылган жок. Алар Аллах тартуулаган акылды Аллах жолунда иштеткен жок. Алар ойлонушкан жок. Ошол үчүн Аллах субханаху ва тааля бул А'раф сүрөсүнүн 179-аятында баяндап атат. Акыйкатта чындыгында биз адамзат менен жиндердин көпчүлүгүн тозок үчүн жараттык деп атат. Эмне үчүн адамдар менен жиндердин көбү тозок үчүн жаратылды дегенде, алар жогоруда айткандай Аллах субханаху ва тааля берген жүрөктү, көздү, кулакты Аллахтын буйруктарын аткарууга жумшаган жок. لا يفهمون لا يفقهون فقها ينفعهم. Аларга пайда бере турган түшүнүк менен түшүнүшпөйт алар. Аларга пайда бере турган нерселерди карашпайт. Аларга пайда бере турган нерселерди угушпайт алар. Алар айбандар сыяктуу. Тескерисинче ал айбандардан дагы төмөнкү даражага түшүп калышкан. Айбандар түшүнбөйт. Айбандар көрөт, угат, бирок эмне сөз болуп аткандыгын, эмне иш болуп аткандыгын алар түшүнбөйт. Аллах субханаху ва тааля айбандан дагы төмөнкү даражага түшүрүп атат. Андан дагы бетер болуп адашып кеткен экендигин Аллах субханаху ва тааля Кур'анда баяндап атат. Мына ушундай адамдар бар. Айбандан дагы төмөнкү даражадагы адамдар бар. Алар шайтандын кулу болуп калган. Алар ошол шайтандын досторунун кулу болуп калган. Алар шайтандын достору болуп алган. Аллах субханаху ва тааля тыйган нерселерден тыйылбайт. Аллах субханаху ва тааля буйруган буйруктарды алар аткарбайт. Алар айбандан дагы төмөнкү даражада. Түшүнүктүүрөөк болуу үчүн бир мисал айта турган болсок, Аллах субханаху ва тааля буйруп койгон адал жолдорду аткарбаган, арам жолдордо жүргөн адамдар бар. Калоо кумарын, шахватын арам жолдон издеп, арам жолдон кандырып жүргөн адамдар бар. Эркеги менен эркек жашап жүргөнү бар. Аял менен аял жашап алганы бар. Эркек шахватын эркектен кандырып жүргөндөр бар. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Ошондой эле кичинекей бир жаш балдардан шахватын кандырган эркектер бар. Өзүн аялга айландырып салган эркектер бар. Мына булар Аллах субханаху ва тааля берген жүрөк, Аллах берген көз, Аллах берген кулак, буларды пайдаланбайт. Такыр бул нерселерге ой жүгүртпөйт. Шайтандын жолуна түшүп, шайтанга алып бара турган жолдорго түшүп, ошол шайтандын жолун ээрчип, шайтандын досу болуп калган. Мына ушундай адамдар толтура шайтандын фикири менен жүргөндөр. Болбосо ал өтө жиркеничтүү нерсе. Аллах субханаху ва таалянын буйругун аткарып, акылын туура пайдаланган, акылы таза адам бул нерсени көргөндө, бул жиркеничтүү нерсени укканда жиркенет. Кантип эркек эркектен рахат алат, кантип аял аялдан рахат алат. Бул нерсеге түшүнө албайт. Жиркенет бул нерседен. Акылы таза, Аллахтын буйруктарын аткарган ар бир инсан бул нерселерден жиркенет. Бирок жиркенбестен ал нерсени жакшы көрүп, калоо кумарын ошол жолдон издеп жүргөн адамдар ал нерсени жакшы деп көрүп, кооз кылып көрүшөт. Себеби шайтан аларга ошол амалдарын кооз кылып көргөзүп койгон. Зайяна шайтану а'малахум. Шайтан алардын кылып аткан иплас, жиркеничтүү, балит амалдарын аларга кооз кылып көргөзүп коет. Алар ошонун үстүндө жүрө берет. Алар айбандардан дагы төмөнкү даражага түшүп калган. Айбандар андай жолго барбайт. Айбандар андай нерселерди жасашпайт. Бирок болбосо айбандар түшүнбөйт. Айбандар пайда менен зыянды эмне экендигин билбейт, укпайт. Угуп турса дагы түшүнбөйт. Ошондой адамдар айбандан дагы төмөн болуп кеткендигин
Allah subhanahu wa ta'ala бұл Араф сүресінің 179 аятта мына ушундай деп баяндап атат. Аллах subhanahu wa ta'ala өзүнүн пенделерин бейишке чакырат. Ал эми шайтан жана шайтандын аскерлери, шайтандын достору тозокко чакырат. Аллах subhanahu wa ta'ala Фатир сүрөсүндө баяндайт. Бул Фатир сүрөсүндө Аллах subhanahu wa ta'ala Фатир сүрөсүнүн 6-аятында баяндап атат. Инна шайтана лакум адувун фаттахизуху адува иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис саир. Чындыгында шайтан силерге түбөлүк душман, аны дайым душман туткула. Шайтанды өзүңөргө душман деп билгиле. Чындыгында ал шайтан өзүнө ээрчиген жамаатты тозок элдеринен болууга чакырат. Шайтан өзүнө ээрчиген адамдарды тозокко чакырат экендигин Аллах subhanahu wa ta'ala баяндап атат. Ошондой эле бул Фатир сүрөсүнүн 7-аятында الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Капыр адамдар үчүн кыяматта катуу азап бар. Ал эми ыйман келтирип, салих амалдарды, жакшы амалдарды жасагандарга Аллах тарабынан кечирим жана улуу сооп бар экендигин Аллах subhanahu wa ta'ala баяндап атат. Демек, Аллах subhanahu wa ta'ala өзүнүн пенделерин бейишке чакырат. Ал эми шайтан жана шайтандын тарапташтары, шайтандын достору адамдарды, өзүн ээрчигендерди тозокко чакырат. Кантип? Аллах subhanahu wa ta'alанын чакыруусу кандай? Жана шайтандын чакыруусу кандай? Аллах subhanahu wa ta'ala буйруган буйруктарды кайсыл бир пенде аткара турган болсо, Аллах subhanahu wa ta'ala тыйган нерселерден кайсыл бир пенде тыйыла турган болсо, демек ал адам бейишке барат. Мына ушул Аллах subhanahu wa ta'alанын чакыруусу. Ал эми шайтандын чакыруусу бул кандай? Шайтандын чакыруусун кандай түшүнүүбүз керек? Шайтан эч качан келип жана шайтандын душмандары сага келип алып, кел, бизди ээрчисең, биздин жолго түшсөң, сен биз менен чогуу тозокко киресиң, сен бактысыз адамдардан болосуң, моундай арам нерселерди биз сага кооз кылып көргөзүп атабыз деп келбейт. Мынтип шайтан жана шайтандын достору сени азгырбайт. Алардын, шайтан жана шайтандын досторунун азгыруусу бул кандай болот дегенде, Аллах subhanahu wa ta'ala тыйып арам кылган нерселерди сага кооз кылып көргөзөт. Ошонун айынан пенде өзүнүн шахваттарын ээрчип кетет, өзүнүн калоо кумарларын, өзүнүн кызыкчылыктарын ээрчип кетет. Ошол кызыкчылыгы арам жолдо турса дагы ээрчип кетет. Калоо кумарлары арам жолдо турса дагы кызыктырбайт, ошол жолду ээрчип кете берет. Шайтан жана шайтандын достору мына ушундай арам калоо кумарларды ээрчүү менен азгырып, инсанды бактысыздыкка алып кетет. Мына ушундай жолдор менен инсандарды шайтан жана шайтандын достору алаксытып алдап кетет. Шайтандын жолун ээрчигендер кимдер? Жана Аллахтын жолуна түшкөндөр кимдер? Бул нерсени билүү оңой, жеңил. Кантип дегенде, өзүңө кара. Эгерде сен Аллах subhanahu wa ta'ala буйруган буйруктарды аткарып атсаң, Аллах subhanahu wa ta'ala тыйган арам нерселерден тыйылып атсаң, өзүңдүн калоо кумарларыңды, өзүңдүн кызыкчылыгыңды Аллах subhanahu wa ta'ala көргөзгөн адал жолдо кылып атсаң, анда алхамдулилля сен Аллах subhanahu wa ta'alанын чакыруусуна жооп берип атасың. Сенин бара турган жолуң бул хак жол. Ушул жолдо бара турган болсоң, сен бейишке барасың. Ал эми сен Аллахтын буйруган буйруктарын аткарбастан, Аллахтын тыйган нерселеринен тыйылбастан, өзүңдүн кызыкчылыктарыңды ойлоп, өзүңдүн калоо кумарларыңды арам жолдордо болсо дагы кандырууга аракет кылып, ошол жолдордо жүрө турган болсоң, анда сен шайтандын жолунда баратканыңды билгин.
Бул нерсени билип, түшүнүп билгениңден кийин өзүңдү тозоктон сактап калууң үчүн, шайтандын жолунан өзүңдү амандыкта куткарып калууң үчүн Аллах субханаху ва тааланын буйруктарына бекем бол. Аллахтын тыйган арам күнөө иштерине такыр жолобогун. Бир кадам болсо дагы кадам таштабагын. Сен бир кадам таштасаң, шайтандын жолуна бир кадам таштаган болосуң. Аллах субханаху ва таала бир кадам болсо дагы шайтанга алып бара турган жолдордон тыйып кайтарып атат. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала чакырган, буйруган жолду бекем карманып, эгерде күнөө иштерди жасап жүрө турган болсоң, күнөө ишти кылып ала турган болсоң, дароо Аллах субханаху ва таалага тооба кылып кайт. Бул тообо шайтандын белин сындырат, шайтанды катуу өкүндүрөт, Аллах субханаху ва тааланы сүйүндүрөт. Тооба кыл, Аллах субханаху ва таалага кайт жана өзүңдү шайтандын жолуна алып бара турган жолдордон сактап кал, амандыкты алып кал. Шайтандын жолунан өзүңдү сактап кал. Аллах субханаху ва таала Кур'анда Ясин сүрөсүнүн 60-аятында баяндайт. 59, 60, 61 мына ушул аяттарда Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Вамтазул яума айюхал мужримун. О күнөөкөрлөр деп Аллах субханаху ва таала кыямат күнү күнөөкөрлөргө мына ушундай жар салат. Вамтазул яума айюхал мужримун. О күнөөкөрлөр, бул күндө силер жакшылардан бөлүнгүлө, жакшылардан айырмаланып, жакшылардан ажырагыла. Алам а'ади илейкум я бани адама алла та'буду шайтан иннаху лакум адуввун мубин. О адам урпактары, мен силерге шайтанга ибадат кылбагыла, ал силерге аннык душман деп айтпадым беле, эскертпедим беле? Ва ани'будуни хада сиратун мустаким. Өзүмө гана ибадат кылгыла, мына ушул жол гана туура жол деп буйрубадым беле? Деп Аллах субханаху ва таала кыямат күнү эскертет. Жана айтат: "Валакад адалла минкум жибиллан касира, афалам такуну таъқилун." Шайтан силерден көп муундарды азгырып жиберди го, көптөгөн адамдарды азгырып кетти го. Акылыңарды иштетпейт белеңер? Деп Аллах субханаху ва таала кыямат күнү мына ушундай деп айтат. Хадихи жаханнаму лати кунтум туадун. Силерге уада кылынган тозок ушул. Силерге бул дүйнөдө шайтандын азгыруусунан эскертип, шайтан силердин ачык душманыңар деп баяндап, кимде ким шайтанды ээрчисе тозокко барат экендигин эскерткен элем. Мына бүгүнкү тозок ушул. Хадихи жаханнаму лати кунтум туадун. Силерге уада кылынган тозок ушул деп Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Жана ислаухал яума бима кунтум такфурун. Капыр болгонуңар себептүү бүгүн бул тозокко киргиле деп айтылат. Жана ал кыямат күнү ооздор мөөрлөнүп, ооздор сүйлөбөйт. Адамдардын колдору сүйлөйт. Колдору эмнени жасаган болсо, ошол колдору сүйлөйт. Жана адамдын буттары кайсыл жака баргандыгы, кайсыл жака кадам таштагандыгы тууралуу күбөлүк өтөт экендигин Аллах субханаху ва таала бул Ясин сүрөсүнүн 65-аятында баяндайт. Ал-яума нахтиму аля афвахихим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду аржулухум бима кану яксибун. Ал кыямат күнү алардын оозуна мөөр басып коебуз. Алардын ооздору мөөрлөнөт. Бизге алардын кылмыштары жөнүндө колдору сүйлөйт, буттары күбөлүк берет деп Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууган, сен шайтанды өзүңдүн ачык душманың экендигин билүүң керек. Шайтан бул сенин ачык душманың. Шайтан бул сенин ачык душманың болгондон кийин, шайтан сенин ачык душманың экендигин билгениңден кийин, сен шайтандын айламалынан сактанууң керек. Шайтандын жолуна алып бара турган жолдордон өзүңдү сактап калууң керек.
Antkeni şaytan senin açık düşmanın. Şaytan seni baktısızlık jolga gana жетелеп барат. Бул шайтан senin atan Adem aleyhisselamдын düşmanı болгон. Те ошол күндөн бери, ошол күндөн тартып, ошол убактан тартып düşman болуп келатат. Кыямат күнгө чейин düşman болот. Бул иблис Адам алейхиссалам жаралгандан баштап düşman болгон. Аллах субханаху ва таала Адам алейхиссаламды жараткан кезде шайтан düşman болгон. Аллах субханаху ва таала бул Адам алейхиссаламды жаратып, ага артыкчылыктарды бергенде, периштелерди Адам алейхиссаламга сажда кылууга буйруганда, иблис көрө албастыктан Адам алейхиссаламга болгон көрө албастыгынан улам Аллах субханаху ва таалага каршы чыгып, Аллах субханаху ва тааланын буйругун аткарган эмес, сажда кылган эмес. Ана хайрун минху, мен бул Адамдан артыкмын, мен бул Адамдан жакшымын деген. Ушинтип Аллах субханаху ва тааланын буйругуна каршы чыккан. Аллах субханаху ва тааланын буйругу сажда кыл деген буйругун аткарбастан мен мындан жакшымын деп Аллах субханаху ва тааланын буйругуна каршы чыгып, Аллах субханаху ва тааланын каргышында калган, Аллахтын мээриминен куулган те кыямат күнгө чейин. Аллах субханаху ва таала бул тууралуу Хижр сүрөсүндө баяндайт. Аллах субханаху ва таала бул Хижр сүрөсүнүн 30-аятында айтып атат. Аллах субханаху ва таала Адам алейхиссаламды жаратып, периштелерди сажда кылууга буйруган. Фасажадал малаикату куллухум ажмаун. Бардык периштелер сажда кылышкан. Илля иблиса аба ан якуна ма'ас сажидин. Бир гана иблис сажда кылуудан баш тарткан, сажда кылуучулардан болгон эмес. Ошондо Аллах субханаху ва таала иблиске кайрылып, Кала я иблису ма лака алла такуна ма'ас сажидин. О иблис, эмне үчүн сен сажда кылуучулардан болбодуң? Эмне үчүн сен сажда кылган жоксуң? Деп иблиске Аллах субханаху ва таала кайрылганда иблис айтат: Кала лам акул ли асжуда ли башарин халактаху мин салсалин мин хамаин маснун. Мен эч качан адамга сажда кылбаймын. Себеби сен аны чалчык ылай чоподон жараттың, а мен оттон жаралганмын деп шайтан ошол жерде текеберленген. Ошондо Аллах субханаху ва таала кала фахруж минха фа иннака ражим. Бейиштен жогол, бейиштен чыгып кет, сен айдалдың деп Аллах субханаху ва таала шайтанды бейиштен куат. Ва иннака алейка ла'ната иля яумиддин. Сага кыяматка чейин каргыш болсун деп Аллах субханаху ва таала шайтанга айтат. Ошондо шайтан кала робби фаанзирни иля яуми юб'асун. О Роббим, анда мага алар кайра тирилүүчү кыямат күнгө чейин өлбөй жашаганга уруксат бер, мөөнөт бер деп Аллахтан мөөнөт сурайт. Ошондо Аллах субханаху ва таала ал иблиске мөөнөт берет. Кала фа иннака минал мунзарин. Албетте сен мөөнөт берилгендерден болдуң деп айтат. Кыямат күнгө чейин, белгилүү бир убакытка чейин деп айтат. Ошондо иблис Аллах субханаху ва таала кайрылып, кала робби бима агвайтани ла узаййинанна лахум фил арди ва ла угвияннахум ажмаин. О Роббим, мени рахматыңдан кууганың себептүү мен аларга жердеги күнөө нерселерди кооз көргөзүп, бардыгын азгырамын деп айтат. Бир гана илля ибадака минхумул мухласин. Бир гана ыхластуу пенделериңди азгыра албаймын. Бир гана ихласман пенделериңден башкаларын те кыямат күнгө чейин азгырамын деп айтат. Аллах субханаху ва таала айтат: Инна ибади лайса лака алейхим султанун илля ман иттаба'ака минал гавин. Албетте менин ихластуу пенделеримдин үстүндө бийлигиң жок. О иблис, сен менин ихласман пенделеримдин үстүнөн бийлик кыла албайсың.
Менин ыкластуу пенделеримди сен эч качан адаштыра албайсың. Бир гана сен адашкандардан болуп, саңа ээрчигендерди гана адаштыра аласың. Өзүңдү ээрчиген адамдарды гана азгыра аласың, деп Аллах субханаху ва тааля айтат. Демек, шайтан кимдерди азгыра алат? Урматтуу мусулман бир тууган, шайтан ыкласы жок адамды гана азгыра алат. Ихлас болбогон, текеберленген, күнөө иштерди жасаган адамдарды гана шайтан азгыра алат. Ал эми ыхластуу, момун пенделерди, Аллахтын буйруктарын аткарган, Аллахтын тыйган нерселеринен тыйылган ыхластуу пенделерин, ыхласман пенделерин шайтан эч качан азгыра албайт экендигин Аллах субханаху ва тааля Хижр сүрөсүнүн 42-аятында баяндап атат. Инна ибади лейса лака алейхим султанун илля ман иттабака минал гавин. Менин ыхластуу пенделеримдин үстүнөн сен бийлик кыла албайсың, аларды сен азгыра албайсың. Бир гана өзүңдү ээрчиген адамдарды гана азгыра аласың деп Аллах субханаху ва тааля буйруп атат. Жана айтып атат: "Ва инна жаханнама ла мав'идухум ажмаин." Сени ээрчигендердин бардыгына убада кылынган жайы албетте тозок болот. Ал тозоктун 7 эшиги бар. Биринен бири төмөн жайгашкан 7 дарбазасы бар. Ар бир дарбазадан алардын бөлүк топтору күнөөлөрдүн даражаларына жараша азапталышат деп Аллах субханаху ва тааля баяндап атат. Демек, ар бир мусулман бул Аллах субханаху ва таалянын аяттарын угуп, шайтан пенденин ачык душман экендигин билгенден кийин, бул шайтан Адам алейхиссалам жаралган кезде душман болгондугун, Аллах субханаху ва таалянын буйругун аткарбастан, Адам алейхиссаламга сажда кылбастан Аллахтын мээриминен айдалгандыгын билгенден кийин, те кыяматка чейин адашып кеткен, өзүн ээрчиген адамдарды адаштырып бактсыздыкка кептеп алып барат экендигин, кыйратууга алып барат экендигин билгенден кийин, ар бир мусулман шайтандын айламалынан сактануу керек. Шайтанга алып бара турган жолдордон сактануу керек. Шайтан бир гана өзүн шайтанды ээрчиген адамдарды гана азгырат экендигин Аллах субханаху ва тааля баяндап атат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, Аллах субханаху ва таалянын буйруктарына бекем бол. Аллах субханаху ва тааля тыйган нерселерден тыйыл. Эгерде сен Аллах субханаху ва таалянын буйруктарына бекем боло турган болсоң, Аллах субханаху ва тааля тыйган нерселерден тыйыла турган болсоң, анда сени шайтан эч качан азгыра албайт. Качан сен күнөөгө бир кадам таштасаң, арам ишке бир кол урсаң, арам жолго бир кадам таштай турган болсоң, анда сен шайтандын жолуна бир кадам таштаган болосуң. Шайтандын изине, шайтанга алып бара турган жолго бир кадам таштаган болосуң. Шайтан ошол себептүү сени өзүнүн жолуна тартып кетет. Шайтандын достору өтө көп, шайтанды ээрчиген адамдар өтө көп. Бул шайтан жиндерден жана инсандардан, адамдардан болот. Кимиси коркунучтуу, жиндерден болгон шайтан коркунучтуубу же адамдардан болгон шайтан коркунучтуубу дегенде, илим ээлери айтат, адамдардан болгон шайтан коркунучтуураак дейт, жиндерден болгон шайтанга караганда. Эмне үчүн дегенде, жинден болгон шайтандарга аяттар, хадистер эскертилгенде, аяттар окулганда, ал шайтандар ал жерде тура албайт, күйүп кетет, жок болуп качат ал жерден. Ал эми адамдардан болгон шайтандарга аят, хадистер эскерилсе дагы таасир этпейт. Ошондуктан жиндерден болгон шайтандарга караганда адамдардан болгон шайтан коркунучтуу. Шайтандын жолуна жетелеген, арам жолду көргөзгөн, арам жолдорго чакырган, арам жолдорду кооз кылып, ошол арам иштерди кылып аткан адамдардын тарабын талашып, алардын укугун коргоп, алар тарап болуп, ошол жолго чакырган
шайтандан болгон адамдардан сактан. Ошол шайтандан болгон адамдардын ой пикиринен амандыкта кал, өзүңдү сакта. Азыркы күндө, азыркы учурда шайтандан болгон адамдар өтө көп. Аларга Аллах субханаху ва тааланын буйругун айтсаң жактырбайт. Аллах субханаху ва таала арам кылган жолду көргөзсөң жактырбайт. Алар алынын жетишинче үрүп чыгат. Ит сыяктуу алынын жетишинче үрүп, адамдар ак жолго түшүп кетпөө үчүн, адамдар ошол шайтандын жолунда калуу үчүн, адамдарды азгыруу үчүн бар күчүн жумшашат. Алар колунан эмне келе турган болсо, ошол келген нерсенин баарын жасашат. Сен, урматтуу мусулман бир тууган, ошол шайтандын жолуна чакырып аткан, арам нерселерди кооз кылып көргөзүп аткан, арам иштерди кылып аткан адамдардын укугун коргоп, алардын тарамын талашып, ошолор тарап болуп чуркап жүргөн, ошолор тарап болуп жүргөн адамдарды көрсөң, адамдан болгон шайтандар экендигин билгин жана алардан сактангын. Өзүңдү амандыкта алып калгын. Эгерде сен өзүңдү шайтан жана шайтандын досторунан сактап калбасаң, алардын жолуна түшүп кала турган болсоң, анда сен дагы алар барган жерге барып азапталасың. Анда сен дагы бул дүйнө ахиретте эч качан жакшылык күн көрбөйсүң. Кээ бир адамдар айтуусу мүмкүн: эмне үчүн Аллах субханаху ва таала шайтанды жаратты? Эмне үчүн ал шайтан адамга душман болду деп. Бул нерседе Аллах субханаху ва тааланын хикматы бар. Бул жерде чоң сыр бар. Аллах субханаху ва таала шайтанды жана шайтандын досторун, шайтанга жардам берүүчүлөрдү бир көз ирмемчелик убакытта, андан дагы аз убакытта жок кылып коюуга Аллах субханаху ва таала кадыр. Бирок ал нерседе Аллахтын хикматы, Аллахтын сыры бар. Ошол шайтан, жиндерден болгон шайтан, адамдардан болгон шайтандардан, алардын достору аркылуу, ошол шайтандар аркылуу капырдан, мунафыктардан, эки жүздүүлөрдөн, чыныгы ихласман момундар айырмаланып билинет. Жамандан жакшы ажыратылып билинет. Бул нерседе чоң хикмат бар. Жогоруда айткандай, капырдан момун айырмаланып билинет. Ошол шайтан аркылуу, анын достору аркылуу жана жамандан жакшы айырмаланып билинет, ажыратылынат. Жана ал-вала вал-бара болот. Аллах үчүн жек көрүү, Аллах үчүн жакшы көрүү болот. Жана Аллах жолунда күрөшүү болот. Мына ушундай нерселер ажыратылып билинет. Бул нерседе Аллах субханаху ва тааланын мына ушундай хикматы бар. Болбосом жакшы менен жаманды сен кантип ажыратып билесиң? Ким момун, ким капыр экендигин, ким Аллахтын душманы экендигин кайдан билесиң? Ал-вала вал-бара качан билинет? Шайтан жана шайтандын достору, шайтандын тарапташтары аркылуу сен чыныгы момун ким экендигин ажыратып билесиң. Капыр ким экендигин айырмалап билесиң. Эки жүздүү мунафык ким экендигин билесиң. Ал-вала вал-бараны билесиң. Аллах жолундагы күрөш билинет бул нерселерден улам. Алхамдулилля, Аллах субханаху ва таалага мактоолор болсун. Аллах субханаху ва таала өзүнүн ихласман, момун пенделерин шайтандын азгырыгынан сактап койгон. Аллах субханаху ва тааланын ихласман, момун пенделери шайтанды ээрчибейт. Шайтандын досторун, шайтанга алып бара турган жолдордон өзүн сакташат. Ошол шайтандын азгырыгынан коркуп Аллах субханаху ва тааладан жардам тилешет. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтышып, каргышта калган, Аллахтын мээри менен куулган шайтандан Аллах менен жардам сураймын деп момундар айткандан кийин жана дене мүчөлөрү менен бүтүндөй шайтандын жолдоруна алып бара турган жаман иштерден сактанат. Момун пенде мына ушинтип шайтандын жамандыктарынан сактанат. Аллах субханаху ва таала
Бул момун пенделерин мына ушундай кылып сактап койгон. Урматтуу мусулман бир тууган, сен дагы өзүңдү шайтандын азгырыгынан, шайтандын досторунун азгырыгынан, шайтанга алып бара турган жолдордон өзүңдү сактап калууну кааласаң, Аллахтын мээримине бөлөнүүнү кааласаң, анда Аллах субханаху ва тааланын буйруган буйруктарын аткар. Аллах субханаху ва таала тыйган нерселерден өзүңдү тый. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аллахтын мээриминен куулган шайтандын азгырыгынан Аллах менен сактанамын деп айт. Жана айтканыңдан кийин, тилиң менен айтканыңдан кийин, дене мүчөлөрүң менен аракет кыл, дене мүчөлөрүң менен амал кыл, тилиң менен эле айтып коюп, дене мүчөлөрүң менен арам иштерди Аллах субханаху ва таала тыйып кайтарган күнөө иштерди кылып кете бербегин. Андай боло турган болсо, тилиң менен айткан сөзүң сага эч кандай пайда бербейт. Момун адам тили менен айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим" деп, жана дене мүчөлөрү менен бүтүндөй күнөө иштерден тыйылат. Аллах арам кылган иштерден өзүн сактайт. Арам иштерге такыр жолобойт. Бир кадам болсо дагы арам жолго кадам шилтебейт, күнөө иштерди жасабайт. Момун адам ушундай болот. Мына ошол үчүн момун адамды Аллах субханаху ва таала шайтандын азгырыгынан сактап коет. Сен, урматтуу мусулман бир тууган, ушул күнгө чейин, ушул убакка чейин шайтандын жолунда жүрсөң, арам иштерди кылсаң, күнөө иштерди кылсаң, шайтандын жолдоруна жардам берип келсең, адамдарды азгырып келсең, жиркеничтүү бир балит күнөө иштерди жасап келсең, Аллах субханаху ва таалага тооба кыл. Аллах субханаху ва таала тооболорду кабыл кылуучу зат. Аллахка кайтсаң, кылган күнөөлөрүң үчүн өкүнсөң, Аллах субханаху ва таала сүйүнөт. Аллах субханаху ва таала сенин мурунку күнөөлөрүңдү кечирет. Сен Аллахка тообо кылып кайта турган болсоң, шайтандын белин сындырасың, шайтанды өкүндүрөсүң. Тооба кылып Аллахка кайт. Аллах субханаху ва таала тообо кылуучу пенделерин жакшы көрөт. Эгер сен тооба кыла турган болсоң, чындап өкүнүп кылган ишиңе, чындап өкүнүп тооба кылып, кайгырып, Аллахка кайта турган болсоң, Аллах субханаху ва таала сенин тообоңду кабыл кылат. Кылган күнөөлөрдү ташта, такыр күнөөгө кадам шилтебе. Мына ушундай кылууң менен сен шайтанга алып бара турган жолдордон өзүңдү сактап каласың жана шайтандын белин сындырасың. Ошол үчүн шайтан айтат: "Касаму захри бил истигфар". Пенде Аллахка тообо кылып, истигфар кылып менин белимди сындырды деп айтат. Бул Аллах субханаху ва тааланын пенделерине болгон мээрими. Аллах субханаху ва таала өзүнүн пенделерин азаптоо үчүн жараткан эмес. Тозокко таштоо үчүн, күйгүзүү үчүн, азаптоо үчүн өзүнүн пенделерин жараткан эмес. Аллах субханаху ва таала сени энеңден дагы жакшы көрөт. Энелер өз балдарын кандай жакшы көрөт? Энелер өз балдарына кандай мээримин төгөт? Ошол мээримди ким жараткан? Аллах субханаху ва таала. Аллах субханаху ва тааланын мээрими чексиз. Аллахтын мээриминде эч кандай чек жок, чектелбейт Аллахтын мээрими. Ошол мээриминин бир бөлүгүн гана бул пенделерине, макулуктарына бөлүп берген. Ошол бөлүнгөн мээримдин бир бөлүгү гана энелерге берилген. Эми ошол мээрим менен энелер кандай өз балдарына мээримин төгөт? Эч качан эне баласына жамандык каалабайт. Дайым баласына жакшылык каалап турат. Аллах субханаху ва таала бул энеден мээримдүү. Аллахнын мээриминде чек жок. Эч качан Аллахтын мээрими чектелбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын мээримдүүлүгүн сахабаларга түшүндүрүп коюу үчүн бир согушта эне баласын жоготуп ирип, согуштан кийин баласын тирүү табып алып, сүйүнүп, кубанып, көкүрөгүнө басып, кучактап, ыйлап аткандыгын
сахабаларга көргөзүп, ушул эне өз баласын тозокко таштайбы деп сахабалардан сураганда, сахабалар: "Жок, Аллахтын элчиси, бул эне баласын согуштан араң тирүү табып алды. Кантип өзүнүн баласын отко салып азаптасын? Ал нерсени бул эне каалабайт" дегенде, Аллах субханаху ва тааля мээримдүү зат. Аллахтын мээриминде чек жок. Аллах субханаху ва тааля архамур рахимин, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү деп айтат. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах субханаху ва таалянын мээриминде чек жок. Аллахтын мээрими чектелбейт. Күнөө кылып, бузук иштерди кылып жүрсөң, бул дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн адамдардан болгон шайтандын ой пикирине азгырылып, алардын кылык жоруктарын ушул күнгө чейин билбестен же билип кылган болсоң, бүгүндөн баштап тооба кыла турган болсоң, Аллах субханаху ва тааляга кайта турган болсоң, Аллах субханаху ва тааля мээримдүү, күнөөлөрүңдү кечирет. Өзүңдү тозок отунан сактап кал. Өзүңдү бузукулук иштерден сактап кал. Өзүңдү Аллах субханаху ва таалянын мээримине татыктуу инсандардын катарына кошуп кал. Аллах субханаху ва тааля мээримдүү. Урматтуу мусулман бир тууган, шайтандын азгырыгынан, шайтандын айламалынан сактан, шайтанга алып бара турган жолдордон сактан. Жогоруда айткандай, ал кандай болот, ал сактануу кандай дегенде, Аллах субханаху ва таалянын буйругун аткарсаң, Аллах субханаху ва таалянын тыйган нерселеринен тыйыла турган болсоң, анда сен Аллах субханаху ва таалянын момун пенделеринен болосуң. Аллах субханаху ва тааля сени шайтандын азгырыгынан сактап коет. Сени шайтан азгыра албай калат. Аллахтын буйругуна бекем бол. Шайтандын азгырыгынан корк. Аллах субханаху ва тааляга истигфар кыл. Дайым Аллахтын буйруктарына бекем бол. Аллах субханаху ва тааля бизди шайтандын азгырыгынан сактанып, өзүнүн буйруктарын бекем аткарган, өзүнүн тыйган арам нерселеринен бекем тыйылган мусулмандардан кылган болсун. Жана Аллах субханаху ва тааля бизди өзүнүн ыраазычылыгын алып бара турган, өзүнүн сүйүүсүн алып бара турган амалдарды кылуубузга жардам берген инсандардан кылсын. Аллах субханаху ва тааля баарыбызды уккан нерселерибизге амал кылуучу мусулмандардан кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.